Бул жерде экинчи беренеде мындай жазылып турат да, өкмөт тизмени аныктайт деп. Бул жерде аныктама так эле жазылган да. Синтетикалык торлор ал эмне экен, ушундай так эле жазылган да. А өкмөт эмнени аныктайт анда? Жатын тизме барбы? Синтетикалык торлор кандай болот экен? Түрлөрү кандай? Далбайчы азыр бизде бул жерде департаменттин адиси турат, ошол айтып берип койсунчу. Жок, аны аткара албайсыңар да. Ошону мен сурап атам да. Силерге анан жүк болбойбу? Мыйзам кабыл алынгандан кийин подзакон. Катуураак айтсаңыз. Мыйзам кабыл алынгандан кийин подзаконный нормативный акты токтомго жазса болот. Себеп дегенде торлор бөлүнөт да. Рыболовный сетте өзүнчө кетет, невод деген өзүнчө, бредин деген өзүнчө. Алар балык кармоочулук орудие болуп эсептелген менен назначениясы башка болот. Ошого байланыштуу токтомду иштеп чыкканда өкмөттүн ошол жака жазылат, эмне болот, кандай колдонот деп, кайсы суу сактагычтарга, кайсы бөлмөлөргө кантип колдонсо болот деп. Ошол жакта толкованиясы дагы берилет и кантип колдонот деп. Баары тең торго да кирбей, код тегинбеде менен да башка. Тизме болсо, анда бүт толук синтетикалык торлорго тыюу салынбайт, туурабы? Ушундай мен түшүнүп атам да. Синтетика торлорго тыюу салынат. Торлорго. Кандай түрү болбосун, туурабы? Түрлөрү болбосун, Ооба, түрү кандай болбосун. Бул жерде мындай анда жазылып атат. Өкмөт переченди аныктайт, синтетический изделияларды аныктайт деп атат да, бекитет дейт. Бекиткенде мындай мааниси жок болуп атпайбы? Толук тыюуну салсак, перечень эмне кереги бар анда? Синтетикадан башка дагы материалдан кылынат да. Жок, аны мен түшүнүп атам. Сиз уксаңыз дагы бир жолу. Мыйзам менен биз толук синтетикалык торлорго тыюу салып атабыз, туурабы? Ооба. Ошол эле кезде мындай жазылып атат. Перечень синтетических рыболовных сетей, электрических систем утверждается правительством Кыргызской Республики. Для чего это делается? Ошону түшүнбөй жатам да. Зачем определять перечень правительству, если этот перечень и так будет запрещен весь? Помимо рыболовных сетей есть еще дели для садков. Это специальные садковые сооружения для ведения аквакультуры. Они не относятся к категории рыболовных сетей. Это дели, наоборот, удерживают, чтобы рыба не уходила из садков. Но они тоже сети. Их-то не запрещает. Они могут быть, они для развития аквакультуры идут. Поэтому перечень необходим, где надо четко указывать, что дели это предназначено для садковой аквакультуры. А балык улоочулук торлор алар башка категория, башка код ТНВД менен кетет да. Ошон үчүн перечинди кылыш керек, разделение кылыш керек да. Да, тогда надо четко где-то прописать. Смотрите, вы пишете, что запрещается ввоз, использование, то-то, то-то, все запрещается. Вы именно пишете синтетических рыболовных сетей. Потом вы в следующем предложении пишете перечень синтетических рыболовных сетей, то же самое, да? То же самое. Определяется правительство. Мындай да, торлордун түрү бар, лескадан кылынат, капрондан кылат, монофильный бар, узловой, без узловой деген бар. Анын баары мыйзамга киргизсе, мыйзам өтө чоң болуп калат да. Ошон үчүн токтом менен эле кетирелик дегенибиз, подзаконный акт туура болот дегенбиз да. Ошон үчүн мыйзам чыгып иштелип атканда макулдашууда министерство өзүнүн карап макулдугун берген. 10 секунд. Анда бул жерде мындай жазылыш керек да. Запрещается то-то, то-то, согласно перечню правительства. Ушундай жазылыш керек болуп атат да. А бир пункт менен жазат.